Найман эне деген күйім Чыңгыз Ағанын Маңқұрт баяны жөнүндөгү Кылымга арыттар бир күн романындагы окуяларга байланыштуу чыгарылган болчу. Ошол Чыңгыз байке Маңқұрт болгон жигиттин образына көңүл бурса, мен ошол анык трагедия ошол жигиттин энесинде Найман эне деп ошол Найман эненин образын күйгө салган болчумун. Ошол күйдө бул баяндоо күй катары чертилип, баяндоо күй катары чыгарылса дагы философиялуулугу бир топ терең болгондуктан ошол көп жерде чоңдор арасында, балдар арасында түшүнүү менен кабыл алынып жүрөт. Найман эненин уулун издеп Казактын чөлүндө айлуу түндө жел менен жарышып кетип бараткандагы муң кайгызы, баласын таап барып чырылдап басып жыгылып, баласын сагынып кучактаса, баласы жанына жолотпой түртүп тааныбай койгону, анан баласынын жанында аймактап жүрсө, душмандар, калмактар ошол баланы Маңкуртка айландыргандар. Ошолор буураларын буркулдатып, найзаларын жаркылдатып, энени кубалап жөнөгөнү, анан энеге жетпей калып, кайра баласынын колуна жаа карматып, эми келсе атып сал, бул чоочун сага эне эмес, апаң эмес деп ошентсен, Маңкурт болгон бала ошол душмандардын сөзү менен энесин атып өлтүргөн. Ушулардын баары күйдө таасын баяндалып чертилет. Мен өзүм черткенде ошондой кылып чертчилем. Азыр эми окуучум Адинай, Кудабай кызы Адинай аткарып берет. Найман эне Нурак Абдырахмановдун күйүүсү.